5 жылдан кийин мен өзүмдү буюрса аябай өзүмө аракет кылып буюрса Кыргызстанга аябай таанымал, может дүйнө жүзүнө таанымал журналист катары өзүмдү элестетем. 19-га эми чыгып атам. 300 миңди каяктан табам деп. Кыйналып атабыз деп скидка сурап келишет, бирок мындай карасаң, алар бизден жакшы жашашат. Тойлорго барышат. Негизи кыргыздын тою бүтпөйт го, ошол жака акчаны таап аткан. Балдары акыркы эмеге калып кетет да, ошонусу. Балдарын кийинтирет, ата-энелер сонун кийинтиришет. Туура эмес тамактарды алып беришет, фастфудтарды алып беришет. А вот бала бакчага бериш керек, ал жактан туура тарбия чыгат, туура бүт баары берилип атпайбы ошону. Кыска көйнөк тиккенбиз, лямка көйнөктөр тиккенбиз, анан эмнегедир ошо көңүлүмө жаба бербеген. Кантип мен ушинтип тигип атам, өзүм кийбегенди бирөө кийет тигип атам. Кийин анан мусулманский тиктирген заказчиктер келип баштады. Мусулман заказчиктер тигип баштаганда анан мен дагы кой мусулман көйнөк тигейин, айымдардын авратын жапкан көйнөк тигейин деп биринчи умур эмес жөн эле мусулманский кийимдер тигейин деген ой жаралган. Зарплатасынчы ЧПМ чыгып ыйлап бир ай депрессияга кирип кайра өзүмө келгенмин. Машина подарок эткен, машина подарок этип эркек төрөлсө машина подарок этем деп. Ondan sonra geldi kirgizip anан ушинтип ойнотуп коймун, анан тиги статьяларга келип алып эле урчуңуз айтып атып деп белгилердин билгендердин атын айтып анан ушинтип Башам двойняшки деп атпайбы. Ошонун үчүн аны алдырбай. Кыргыздар айтып койт го, өзүнүн балдары эле бир айыл болуп калды депчи. Ошондой сыяктуу да, тегиси келип, мунусу келип.